Mынау океандын ödösүнөн өткөн мостко төлөнүүчү пункт. Ушул жерден акча төлөп, анан мосттон өтөсүн. Туннел бар. Азыр мен ушул башынан аягына чейин ошону тартып көргөзөйүн. Өткөндө ушул мост менен өттүм эле, бирок тартпай калдым эле. Кийин бир эфирде отурганда айтсам, комментарийга тартпайт белең, көрөт элек кандай мост экен. Океандын үстүнөн, деңиздин үстүнөн өткөн деп. Uzun mosta bir 20 kilometreden aşık. Hazır bayqayız ғой, kilometrindagi примерно men ölçөp koyayım. Kança kilometrede eken anan sizlerge aytam. Men azına kilometrajda qarap koyayım. Hem 100-200 metr razница oluşu mümkün. Biroq şunday men azım o жерден акча төлөп, andan keyin ötöbüz. Bul жерден $24 төлөйбүз. Şu Moskva men ötkönde $24 төлөгөнмүн. Азыр дагы $24 болуш керек. Ким билет, эми азыр көрөбүз го. Бизге келгенде. Мен видеону өчүрбөстөн ушуна тартып берейин датам. Кимдерден өткөн тартсам да. Мени бара келе береличи. Бул жерде шлагбаум бар. Шлагбаум. Hi. So, I'm sorry, but we're operating on level 2 wind restrictions right now. And because of the trailer that you have, you're... Nazır biz mınal жерде паркингте турабыз. Азыр чыгып баратабыз да. Жана мен кирип кетип атканда айтат. Мостто толкун болуп аттыр. Жамгыр жаап, толкун болуп, шамал болуп аттыр. Ошого жеңил машиналарды, кичинекей жапсыз машиналарды өткөрүп, анан артында тележкасы бар, артында момундай жүгү бар, ушундайларды өткөрбөй аттыр. Бурулгула дагы паркингде туруп-туругула, анан кийин качан жол ачылганда айтабыз, ошондо жолго чыгасыңар деди. Боптурду, анан бурулуп кирип жерде жарым саатча жаттым, азыр жатсам. Бир полицейский машина келди дагы, мындай бир аралап чыгып кетти. Амтип туруп, может, бирөөнү не кылып атабы, кармайын деп келет абы депчи, бирөөнү текшерейин деп келет абы десем, көрсө ал не кылып аттыр. Мен типа уктап аткандар ойгонгула деп жөнөгүлө, жол ачылды деп аттыр да. Ошо азыр чыгып баратабыз, кайра азыр шлагбаум карабыз, акчаны төлөйбүз, өтүп кетебиз буюрса. Жамгыр өлө жаап атат. Битпаста 15 минутта калбай калды стоянкада эч ким. Çıkıp bırakıyoruz. Biz ondan yine aydayımız. Bakın. Olacakta daha maşınlar günüydü. Burada kırılırsan da var. Trailer uzunda жолдун баарын тосуп калатабыз. Бурулганда кайрылып токтогондочу. Ошон үчүн айдап элтирак айдап мындай түздөйүн деп ана кылып. Анакей буюрса түздөлүп калдык эми. Акырын келе беребиз. Мына жерде акча төлөп өтүп турган пункт жана көрдүңөр. Şundan arkaya kaytarıldı. Şöyle geldi azırak çıktım. Ötkenden ben gelgende $24 төлөгөн. Hazır navigator $18 tutar. $18 эми бул жеңил машинага болса керек, себебинде bu navigator бардыгына бирдей көргөзө берет да. Ошон үчүн дебе. Азыр көрөбүз канча төлөгөнүбүздү. Thank you. Thank you, hazır. $24 төлөдüm. $24 aldı. Bundan ne hazır океандын üstünden sudan ötöbüz.
өткөндө ушундай болду эле. Анан эшеге кылбай алды. Өчүрүлө коюп турайын. Эшеге көрүнбөй калды. Океан башталды. Моско чыгып баратам мына жерден. Баке деңиздин үстүнөн өтөбүз. Чоң мост, узун мост. Бул жерде жана бизде өткөрбөй койгон себеби ошол шамал болуп атып, толкун болуп катуу. Ошого машиналарды өткөрбөй, жаап коюп, эми өткөрдү, эми ачты. Эми кетип баратабыз буюрса. Бул жер кичине остров экен. Бул жер кичине остров экен. Основной узун мост бир аз жүргөндөн кийин башталат. Өткөндө келатканда ошол 2 туннели бар экен. Келет эле монда не кирип кетесиң да. Келатканда эле суунун астына кирип кетесиң, кайра суунун үстүнөн чыгасың, кыскасы ушундай бир аз жаан азайып калды. Машиналардагы жол. Көп машиналарды өткөрбөй тосуп коюп, эми ачты. Ошого катуу жүргөндөр кетип калышты. Анан акырын жүргөндөр, ошондор акырын келет атат. Бул жакта ушундай тез-тез эле жаан жайы берет да, ушу океандын боюндачы. Машина Toyota Corolla'nın akırkı выпускалары. Алдыларынан жакшы эмне деген машина бар да, Prius ошого окшоп чыккан. Аркасы бир аз өзгөрүптүр. Моста көрүнүп баштады. Мына мост көрүнүп атабы, ушул мост, основной мост ушул жактан өтөбүз, аябай бийик. Аябай бийик океандын боюнан өтөбүз. Эки мост көрүнүп атат. Нарактагы, берактагы. Алыстатып койдум, көрүнсүн деп. Малибу деп сурай берет го, Малибу кетет, Малибу. Океандын тынч го, эч бир кыбыр эткен жан жок го. Көрүнбөйт, мосттун неси көрүнбөйт. Акырычы көрүнүп атат деги кара болупчу, булуттар ылдый болуп, ошол жакта да мосттун акыры. Океандын үстүнөн өткөн мост. Жана дагы бир мосттон өттүм, ал башка мост, бул башка мост. Эки башка. Ал Мерлендке кетип аткан мост, бул Virginia Beachке кетип аткан мост. Экөө тең океандын үстүнөн өткөн мост. Полицейский машиналар турат. Катуу жүрсөң жүгүрүп келип кармайын деп. Ошон үчүн бул жерде ограничение скоросту бардыгы карап жүрүшөт да. Полицейскийлер аркаңан келе калат тез эле. Мен атайын камераны өчүргөн жокмун. Узундугу канча болду экен депчи. Узундугунан карап коебуз канча болгон. Мен километражды карап коем дедим эле. Унутуп калыптырмын, карабай калыптырмын. X6
X6'ны H6 деп коет мен bir досым. H6 desem ne машина айтып окшойт деппин мен. Көрсө X6'ны айтып атты, X6 деп. Океандын үстүнөн өтүп баратабыз. Жаман uzundu өткөндө мен жалган айтпайм, бир 15-20 минут айда өткөнмүн да. Өткөндө бул жака келеткөндө. Азыр көрөсүңөр го, мынабы кетип баратып эле, азыр туннелге кирип кетебиз. Туннел суунун астынан өтөбүз дагы. Кайра чыгабыз, кайра эле өдөсүнө кетебиз да, ушундай. Кыскасы. Мунун баарын эмне көргөзүп атам? Баягы келбегендер, көрбөгөндөр, билбегендер билип калса жакшы да, көрүп калса деп эле. Анан кимдиргедир кызык болушу мүмкүн. Сизге тартып көрүш мага деле кызык да мындай. Мен кээде мында музыка коюп коеюн дейм да. Анан YouTube'га киргизгенде авторский прав деген бар экен. Ошон үчүн музыка анда-мындай нерсе койбойтам да. Бесплатный музыкаларды коюп койсоң болот. Болбогон эле бир чачама чакен да. Ушундай. Анан мындай мындай кармашкалар турбайбы, ушул жерге токтосоң болот. Токтоп, например, сүрөткө чыгып алып кайра айтасың болсо керек. Натайын кармашка экен да. Азыр биздин алдыбызда көрүнүп атат. Маргайт этип атат да, мындай стоп сигналчы. Ошол жерден ылдыйга мостко кирип кетесиң, туннелге кирип кетесиң да, бир аз жүргөндөн кийин. Адашпасам. Өткөндө мен келетканда бул жака кирдим го. Ошондо дагы ушундай немен өткөнмүн. Мына азыр 1 майлдан кийин ошол туннел башталат. Океандын асты менен өткөн, кандай кылып бул океандын астына туннел салып койду, кызык да. Неге сплошной эле мост кылып койгон эмес деп таң калам да. Сплошной эле мост кылып койбойбу? Жарымына келгенде туннел кылып, кайра туннелден чыгасың, бир аз жүрөсүң, кайра дагы туннел да, ушундай. Неге деп билбейм. Билгендер комментарий жазып койгула. Жаганда баштап атат, катуулап баштап атат да. Мына жерге келгенде, жанымның шатыраганда мен сүйлөгөндө угулбай калат болуш керек. Мына жерден 2 линия бир болуп калат. 2 полоса, бир полоса болуп туруп, анан кийин туннелдин астына кирип кетебиз. Бул жерде киттер да болуш керек, крокодилдер. Крокодил го мындай жерде болбосо керек. Акулалар болуш керек. Биз көрбөгөн балыктар болсо керек, атына чыгып. Ар кандай балыктар бар да бул жерлерде. Tünel baştalap деп жазып коюптур. Kартадан карап бул кайсыл океан, кайсыл деңиздин залив экен. Шуну карап коеюн десем. Karta өлгүрдө көрсөтпөй алып.
Nega. Azma жерден tünelge girip ketebиz. Gördüңөр, эки жагы деңиз, суу. Андан жерден tünelge girip ketebиz. Tünel менен анан tünel менен барып туруп анан tünel ылдый иш экен. Tünel ылдый иш экен. Байкалып атабыз, ылдыйга түшүп баратабыз азыр биз. Ылдыйга түшүп туруп анан кийин кайра өдөөгө көтөрүлөт экенбиз да. Биздин tünelдин ичинде эле ушунду оңдоп койсо болбойбу дейм да. Болгону бир tünel бар. Трактор тиейин деп эле кетет да, үстү бир аз эле калып тур бир. Алыстан караганда бир эки эле калгандай эле көрүнүп калат экен да. Эми бир 10-15 сантиметр калса керек. Биз мына ылдыйга түшүп баратабыз шабылдаган боюнча. Бир 15 сантиметр, 20 сантиметрдей калат экен. Мынал жерден баштап кайра көтөрүлүп баштайт экенбиз. Мынал жерге келгенде тегиздик болуп туруп, анан кайра өдөнү көздөй ажон болгону байкалып атат. Ушул жерден анан биз ушу tünelге төлөйт экенбиз да, акчачы. Азыркы Москва tünelге төлөйт экенбиз. Men kommentarların көбүн окуп, кээде карап туруп сүйүнүп, баандалып, аябай жакшы комментарлар жазасыздар да. Мен негизи эле менин көрүүчүлөрүм аябай мыкты. Бардыгы аман бол, кайерде бол, тынч бол, ийгилик каалап, жакшы жазат да. Баарыңыздарга рахмат, ыраазычылык, убакыттан пайдаланып ыраазычылык билдире кетейин. Атайын видеону өчүргөн жокмун. Азыр биз мына жерден tünelден чыгып баратабыз. Мынакей tünelден чыктык. Кайра океандын үстүндөбүз да, биз дагы деле океандын үстүндөбүз. Не деген кооз, не деген керемет жер. Линияга өтүп алайлы. Азыр могу чекеси көрүнүп аткан сол жактагы ошол каршы тилкеде жүргөн машиналардын тилкеси көрүп атасыңар. Анан биз жүргөн мына башка tünelde экөөнү кошуп коюп тур дагы чыккандан кийин экөө башка океандын үстүндө дагы кетип баратабыз. Мосттун учу көрүнбөйт. Ушундай узун мост экен да. Бұл Virginia Beach деген неге кетіп баратабыз. Шаарга Virginia бұл аябай баягы туристтердин шаары, туристский городок деп коет. Бұл азыр жетейин деп калганда биздин океандан чыга бериште катерлер, лодкалар, танкерлер чыгылып жайнап кетет. Ама ортолукта эчтеке жок. Бияктарда анча-мынча танкерлер көрүнүп калчу эле. Негедир жаан-жаап толкун болуп тиек дегенге танкерлер дагы жок. Контейнер ташыган, анда-мындай танкерлер жүрчү да. Эми бу жерде го жүрбөйт мост ылдый экен. Жана орто ченинде, бийик жерлеринде жүрөт болчу, ал жерлерде дагы карасам көрүнбөйт. Мына азыр биз жүргөн мост мына ылдый эле мост экен да, пас эле мост экен. Бунун астынан эми танкерлер конечно батпайт. Жанагы аркада менин скорость 52, 51 менен 55 экен, ошо 52 менен өтүп кетебиз. Ар бир машинадан $24 трактордан, кичинекей машиналардан $18 алат. Ушул мосттон өтүш үчүн. Эптүү эмес акча чөбү, Бизде Кыргызстанда туннелден өтүш үчүн
45'ten төлөчү элек илгери. Азыр канча сом болуп калды билбейм, 50-60 сом болуп калса керек. Ошону дагы төлөбөстөн корочкасын көргөзө калышат го. Анан карапайым эле баягы элдер төлөйт, карапайымдардан түшкөн акча чоңдордун чөнтөгүнө кетип калып эле мост оңолбой тешилип жатат да мындай. Ошол тууру көзөмөлдөнүп, тууру жетсе биздин туннелди дагы, мостторду дагы, жолдорду дагы чак эле чек-чейте кылып оңдоп койсо болсо керек эле. Дагы деле. Мына азыр биз дагы неме мостко келип калыппыз. Туннелге келип калыппыз дагы. Экинчи туннелге. Экинчи туннелге келип калдык азыр. Мынакей. 1 майлдан кийин туннел башталат. Мен камераны өчүрбөгөнүм дурус болду. Себебинде өчүрүп койбайм. Туннелдин алдына келгенде жаап койсоң, анда бир эле туннелде болуп калат да, бир эле туннелдин аркы башынан тартып, берки башынан тартып, же бир эле мени видеону мына 2 туннел бар экен деп койгондой болчу. Эми келгендер, бул жака келгендер, көргөндөр билет, негизи билбегендерге ошондой түйүлүп калышы мүмкүн да, ошондой ойлоп калышы мүмкүн. Экөө эле бирдей эле окшош эле туннел болот да, себебиндечи. Экөө бирдей эле. Мынакей бул жерде дагы ошол жол тарып туруп, 2 полоса, 2 линия, 1 линия болуп туруп, анан кийин жанагы башта көргөндөй эле туннелге кирип кетет экенбиз. Ал жакта дагы ошо каршы тикедеги машиналар менен, автоунаалар менен чогуу жүрөт экенбиз. Себебинде мына жол наркы алардын жолу дагы мындай жакындап калды. Экөө мындай жакындашып келип туруп анан кийин не болот да. Мына жакта танкер турат. Алдыгында силерге көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы. Мында турат. Чеке видеонун сол жак башында көрүнүп калды азыр. Көрөт болушуңар керек. Танкерлердин бул жерде ошол танкерлерге жүктөйт окшойт. Монда крандары турат, ошол жүктөп түшүрчү танкерлерге жүктөп кайра жүктүрчү нелери турат да. Танкерлери турат. Мына видеону карабайсың, аябай узак болуп кетти. 20 мүнөт болуп кетти уже элечи. Биз чалекпиз. Бирок азыр могу туннелден чыккандан кийин, бир аз жүргөндөн кийин эле жээкке жетебиз да. Бир аз жүргөндөн эле жээкке жетебиз. Кайра туннелге бет алдык. Мына туннелде могу жактарда бир аз башкачараак экен. Баягында мен бир видеоду көрүп калдым. Туннелдин ичинде бир фура менен, даф менен авгонго чыгып атат. Туннелдин ичинде өтө шашыш болуп калыптыр да. Ушундай эле туннел окшош эле. Кайра ылдый түшүп баратабыз. Кайра ылдый түшүп баратабыз дагы, андан кийин кайра көтөрүлөбүз да. Бул кыска эле туннел экен. Аркы башы көрүнө баштады. Кыска эле туннел экен. Жанагы биринчиси узунураак туннел экен да. Мен ушул видеону бир эле видео кылып киргизип коеюн. Себебинде дагы бул видео кошо турган болсом өтө узун болуп кетет. Жанагы мен мосттон өткөн, жана бир мосттон өткөн видео менен ушуну кошуп туруп бир видео кылып койсом дурус болот экен. Men
video girgizbey kaldың деп комментарийге жазып атышат. Жана видео киргизейин десем, мен аккаунтума зулум болгонбу, видео киргизе албай атам. Мына видеону да качан киргизем? Кечке мурункүнү бүгүн да аракет кылдым да, эч болбой атат. Видео киргизе албай атам. Негедирчи? Ошентсе деле тартып кое берейин. Бирок эртели кеч киргизем. Бүгүн болбосо эртең дегендейчи. Буюрса аракет кылып. Ошого киргизе албай атам. Видеочу такыр киргизе албай атам да. Негедир менин аккаунтума чабуул болгонбу, эмне болгон? Видео такыр эле киргизе албай, аккаунтума кире албай атам. Невозможно зайти в аккаунт деп чыгып атат да. Видео жүктөйүн десем элечи. Маке сиздер менен акылдашып атып, деңиздин үстүнө да чыгып калдык. Маке кайра эле эки жолу эки башка кетти. Каршы тиргелейлердин аракка, биз болсо бул жака дегендей. Биз бир линияны бошотуп, жеңил машиналарга жол берели. Трактор булар азыр аркабызда түмес машина келет, жеңил машиналар. Буларга жол берип коелу. Өткөндө мен кимде-ким менин видеомду мунун көргөн болсо, Virginia Beach'тен жанагы бир яшик, монда бир темир тезек жүктөп кеткенде рекламный щит. Ошол жака келетам да, Virginia Beach деген ушул жээк суунун аркы бетиндеги шаар. Ушул жактан жүктөп кеткен. Азыр мен ушул жака жүк алып келетам. Кайрачы. Алып келеткан жүгүм бир 13-туктай труба. Жана диаметри деген бир кандай десем, бир билектен жоонураак бир 10 чакты трубаны байлап койгон. Ушуну алып келетам ушул жака. Мен азыр Мэрилендтен келетам, Мэрилендтен Virginia Beach'ке. Ушундай достор, азыр трак менен бешиптер эле тормоз эле тебе берет. Түз жолдо эмне боюнча тормоз тебесин? Буюрса бүгүн барып катуу кириши видео жүктөгөнгө аракет кылайын, болбосо не болуп кетти бул. Жаман кыбырады го бул. Телефон чукулап кетип атабы, эмне эле? Акырын эзилди. Аркада элдин баарын жыйнап алды. Алдыда эч ким жок. Мынакей жээк көрүнө баштады. Жарым саат жол жүрдүк, Ушул мосттун үстүндө эле жарым саат. Мынакей үйлөр көрүнө баштады. Ушул үйлөрдүн баардыгы ижарага бериле турган жанагы бир күнгө, 2 күнгө же 3 күнгө алып эс алчу жайлар. Bunun jээги пляждар. Bunun jээги бүт пляж. Жанагында катамарандар, скутерлер, катерлер, лодкалар жээгинде токтоп турат. Ушул жерге келип ижарага алып, эс алып, үйдү алып, жана башка ушунда суда жүрчү жанагы катамарандарды алып, скутерлерди алып, ушул жерде ойноп эс алып кеткенге ыңгайлаштырылган, туристтерге аябай ыңгайлаштырылган шаар да бул. Мына гостиницалар, 2 этаж, 3 этаж, 5 этаж, таунхаустар, жанагы бир домду, бир үйдү, бир эле арендовать этип алып, мындай компания менен келип эс ала тургандар, же болбосо мындай комната алып эс алсаң болчудай, ушундай жерлер. Мынакей силер менен жээкке да чыктык, аябай узун. Бул кыска жолдо айланып келсең да болот, аны менен өтө алыс болуп калат. Ошон үчүн ушул жакка салдык. $24 төлөп болсо да өтсөк, батыраак келебиз. Ушундай достор, сиздерге океандын үстүнөн өткөн мосту, туннелди көргөзгөнүмө кубанычтамын. Кимде-ким биздин каналдан биринчи жолу көрүп жатса, анда лайк басып, комментарий жазып,
катталышты унутпагыла. Бул болсо каршы тилкедеги шлагбаум. Бул жактан акча алып, анан кийин киргизет. Биз болсо тияктан акча төлөдүк. Чыгып баратканда эч кандай акча төлөнбөйт. Ушул боюнча чыгып кеттик. Мына Virginia Beach'ке да келдик буюрса. Мында жазып турат Virginia Beach деп. Көрдүңөр? Speed limit дагында эле 55 боюнча. Бул жакта азыр погода бир аз мындай жаам болуп атат. Негизи аябай жылуу. Эшикте бирок ошонсо да күн жылуу. Virginia Beach. Бактан сол жакта дагы Virginia Beach деген шаардын ушул аталышы. Ошондой достор, сиздердин колдооңуздар менен биздин канал 165 миңге жеттик. Буга чейин 161, 2, 3, 4 болаттык эле. Азыр 165 миң болдук. Буюрса мындан дагы көбөбүз, мындан дагы көп болобуз деген үмүттөмүн. Барыңыздарга рахмат, ыраазычылык, тынч болуңуздар, ийгилик болсун, жакшы күндөрдө учурашканга чейин аман болуңуздар. Рахмат барыңыздарга.